Эфирде 16 сентябрга алынган жаңылыктардын түшкү топтому. Студияда мен Асель Болотбекова, саламатсыздарбы. Экс-министр Космосбек Чолпонбаев кармалды. Жакында бала бакчалардын иши жанданат. Японияда жаңы өкмөт башчы шайланды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов кечээ 15 сентябрда өкмөт үйүнүн пресс-борборундагы брифингде өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсү, күзгү ооруп жыйуу иштери, эпидемиологиялык кырдаалды жакшыртуу жана башка бир катар багыттарда жасалып жаткан иштер тууралуу маалымат берди. Республика боюнча ички дүң продукция 335,2 миллиард сомду, же болсо 94,1% түздү. 7 айдын жыйынтыгына салыштырмалуу өсүү темпи 0,2%га жакшырды. Бул 5,9%га түздү. Январь-июль айларында минус 6,1% болгон. Бүгүнкү күндөгү көрсөткүч 8 айдын жыйынтыгы менен 5,9% түздү. Мунун ичинде өнөр жайы 100,1%, кызмат көрсөтүү 90,2%, соода жүргүзүү 83,2%, курулуш 92,2%, айыл чарбасы 101,8% болду. Инфляция 2,2% болду. Же болбосо биз пландаган, же болбосо прогноздогон чектен ашкан жок. Брифингтин соңунда премьер-министр жарандарды, саясий партияларды мыйзамдуулукту сактоого чакырып, шайлоочулардын добуштарды сатууга болгон аракеттердин баары кылмыш экендигин эскертти. Жана ошондой эле электрондук урна шайлоо болгон 4-октябрь гана күнү иштеп, шайлоо күнү гана ар ким өз каалаганына добуш берет жана аны эч ким биле албайт деп билдирди. Экс-министрге саламаттык сактоо министрлигинин жооптуу адамдарына шалаакылык жана кызматтык абалын кыянаттык менен пайдалануу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, кечээ 15 сентябрда 320 беренеси боюнча шектелип кармалды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын маалыматына караганда, саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилик кызматтагы өкүлдөрү кызматтык абалын кыянаттык менен пайдаланып, элдин жана мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген консультациялык кызмат көрсөтүү боюнча келишим түзгөндүгү аныкталган. Натыйжада мамлекеттик бюджетке 9 миллион сомго жакын зыян келген. Эске салсак, Чолпонбаев 2018 жылы 20 апрелде саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Быйыл коронавирустун алдын алуу иштерин чабал аткаргандыгы үчүн президент Сооронбай Жээнбековдун чечими менен 1 апрелде кызматтан алынган болчу. Жалал Абад милициясы курал колдонуу менен оор кылмыш жасоого шектелип жаткан уюшкан топту кармады. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, июль айында Сузакта Бишкек-Ош автожолундагы газ куюучу жайлардын бирин иштеткен адамды беткап кийген экөө тапанча менен ичине атып, акча талап кылган. Окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Жазык кодексинин каракчылык беренесинин негизинде козголгон иш боюнча Ош облусунун Кара Суу районунун 22 жаштагы тургуну 2 айга камакка алынды. Ал ички иштер министрлигинде уюшма кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турары. Мурда экстремизм үчүн соттолгону аныкталды. Аны менен кошо каракчылык кылганы айтылган 25 жаштагы дагы бир тургунга издөө жарыяланды. Аны менен катар Ош облусунун мурда соттолгон 22 жаштагы тургуну кармалды. Буга чейин август айында Базар Коргон районунун 63 жаштагы тургуну дүкөнүнөн 2000 сомго жакын акчаны алып чыгып кеткен адамдарды таап берүүнү өтүнүчү менен милицияга кайрылган. Каракчылык беренеси менен сотко чейинки териштирүү башталып, шектүүнү курал менен камсыз кылган Базар Коргон районунун милицияда кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган 44 жаштагы тургуну 2 айга кармалды. Тинтүү учурунда андан 2 даана ок атуучу курал, 1 топ ок дары жана кастет табылды. Республикалык штабтын маалыматына караганда, жалпысынан Кыргызстанда коронавирусту илештирип алгандардын саны 45.072ге жетти. Ал эми акыркы суткада коронавирус инфекциясын дагы 73 киши илдетти жуктуруп алды. Оору катталган аймактар: Бишкекте 11, Ош шаарында 3, Ош облусунда 14, Баткен жергесинде 18, Жалал Абад аймагында 9, Нарын облусунда 1, Таласта 3, Чүй өрөөнүндө 5, ал эми Ысык Көл облусунда 9 учур катталган.
Өткөн сутка ичинде Кыргызстанда COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Ошондой эле акыркы сутка ичинде өлкө боюнча 7 медицина кызматкери коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Социалдык тармактарда Чаткал районундагы алтын казган компания мыйзамсыз түрдө арчаларды кыйып жаткандыгы талкуу болуп жаткан. Бул маалыматты Жалал Абад облусунун айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба мамлекеттик агенттиги четке какты. Агенттиктин билдирүүсүндө жер Чарадзаав компаниясына ижарага берилген. Ал жердин жалпы аянты 249 гектарды түзөт. Ал эми анын 10 гектары Токой. 2019 жылдын 21 ноябрында ведомстволор аралык комиссиянын чечими менен компанияга өзгөчө баалуу дарактарды кыюуга уруксат берилген деп айтылат маалыматта. Ошондой эле агенттик өзгөчө баалуу типтеги дарактарды жана бадалдардын кыйылышын мамлекеттик экотехинспекция көзөмөлдөй турганын кошумчалады. Кыргызстанда менчик бала бакчалар санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборлорунун макулдугу менен иштөөсүнө уруксат берилген. Ал эми мамлекеттик жана муниципалдык бала бакчалардын ишин жандантуу маселеси жакынкы күндөрү республикалык штабта каралаарын өкмөт башчы Кубатбек Боронов басма сөз жыйынында билдирди. Анын айтуусунда учурда ар бир шаар, райондордо атайын комиссия мунун үстүнөн иштеп жатат. Атайын колдонмолор жана бала бакчалардын ишинин алгоритми бекитилген. Учурда бакчалардын имараттарын дезинфекциялоо иштери башталды. Мектептерди кадимкидей окуу тартибине өткөрүү маселеси октябрь айында чечилиши күтүлүүдө. Эгер эпидемиологиялык абал турукташса, мектептерде окуу процессин кадимкидей тартипте уланта баштоону мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 15 сентябрда билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков менен онлайн кеңешмесинде сунуш кылган. Бишкек мэриясынын басма сөз кызматынын билдиргени боюнча, Кытай грантынын алкагында Бишкектин 60 көчөсү оңдолот. 15 сентябрда Бишкектин курулуш жана архитектура боюнча вице-мэри Уланбек Азыгалиев долбоорду башкаруу боюнча Кытай компаниясынын директору Ма Жикиян Кыргызстандагы China Road and Bridges Corporation корпорациясынын долбоор менеджери Джан Цин жана техникалык менеджер Зият Аль-Сараван менен жолукту. Анда Кытай грантынын экинчи фазасы боюнча көчө жол тармагынын өнүктүрүү долбоорун баштоо талкууланып, Кытай компаниясы жана капиталдык курулуш башкармалыгынын ортосундагы контракттык келишимге түзөтүүлөрдү киргизүү маселеси каралды. Бишкектин жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун экинчи фазасы 2 жылга эсептелген. Бул убакыт ичинде Бишкекте 5 көпүрө куруу жана жалпы узундугу 70 чакырым 60 көчөнү оңдоо пландалууда. Тизмедеги көчөлөрдүн көпчүлүгү кеңейтилип, кайрадан курулат. Ошондой эле тротуар жана ирригациялык түйүндөр салынат. Оңдоо иштери Кытайдын гранттык каражатынын эсебинен жүргүзүлмөкчү. Япониянын премьер-министри Синдзо Абе баштаган өкмөт толук курамы менен отставкага кетти. Япониянын жаңы премьер-министри болуу үчүн талапкерлерге добуш берилип, эми жаңы өкмөт башчынын кызматын өлкөнүн башкаруучу либерал-демократиялык партиясынан сунушталган Йосихиде Суга аткармакчы. Ал Япониянын 99-чу премьер-министри болду. Жакында анын министрлер кабинетинин курамы белгилүү болот. Буга чейин Япониянын премьер-министри Синдзо Абе ден соолугуна байланыштуу отставкага кетери айтылган. Ал Япониянын тарыхындагы өкмөттөгү эң узак башкарган өкмөт башчы катары белгилүү. Орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын 15 сентябрда Инстаграмдагы баракчасына ууланып, ооруканага оор абалда түшкөндөн берки биринчи билдирүү жазып, жубайы уул кызы менен түшкөн сүрөтүн жарыялады. Анда саясатчы дагы эле бир нерсе кылууга дээрлик жөндөмү жок экенин, бирок өз алдынча аппаратсыз дем ала баштаганын белгилеген. Анын алдында Навальный дарыланып жаткан Берлиндеги Шарите клиникасы ооруунун абалы кыйла оңолуп, керебетинен турганга жарап калганын, өпкөнүн жасалма дем алдырган аппаратынан ажыратылганын маалымдаган. New York Times басылмасы немис коопсуздук органдарынын жогорку даражалуу өкүлүнө шилтеме кылып, Навальный абалы оңолгондон кийин Орусияга кайтып келерин, ишмердигин улантаарын жазган. Ал ошондой эле өзүн ууландырган жагдайдагы Германиянын Орусия менен чогуу иликтешине каршы болгону белгилүү болду.